улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу доктринасындагы камтылган багыттардын баардыгы негизинен билим берүү аркылуу ишке ашырылат. Демек, жогорку окуу жайынын бул жерде жарлыкты ишке ашыруудагы орду абдан зор. Ошонун негизинде ректордун демилгеси менен биз илимий коммуникативдик кербенди баштадык. Мында албетте окумуштуулардын буга чейинки биздин университет тарабынан басылып чыккан доктринаны ишке ашыруу максатындагы китепте камтылган бардык илимий изилдөөлөрдү жайылтуу максатын көздөдүк. Ошонун негизинде Ош мамлекеттик университетке, Ош педагогикалык университетине, Ош мамлекеттик технологиялык университетине келип, жалпы профессордук окутуучулук курам жана студенттер менен жандуу баарлашуу, талкуу аркылуу мындан аркы багытты жана мындан аркы перспективалар боюнча сүйлөшүүлөр болду, аянтча абдан кызыктуу болду. Мен көтөргөн маселе бул Кыргызстандын жаштары бүгүн жана эрте. Анткени биз бүгүн жасап аткан аракеттерибиздин баардыгы бул мамлекет тарабынан болобу, университет тарабынанбы, мугалимдер тарабынан болсо баардыгы бул келечек үчүн жасалган аракеттер. Мен сизге сунушум жаңы окуу жылынан онлайн өткөндөгү педагогик Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолунда 4 доклад окулду. Экономикалык жашылдандыруу, педагогика боюнча интерактивдүү, андан кийин мамлекеттик тил оңгу жолдун негизги өзөгү, андан 9 коркол. Мына ушулар боюнча 4 доклад окулду. 9 коркол боюнча 2 жеке 2 агай, ал эми Арабаевден дагы 2 жеке 2 агай берип, 9 коркол улуттук оюнду ойношту. 80 жылдыкты быйыл белгилеп, тарыхый хронологиялык китеп түзгөнбүз. Ошол китепти сиздердин китепканага. Биз ойлойбуз, бул эки тараптуу түзүлгөн жогорку окуу жайлар аралык келишимдик негизде ошол эле билим берүү, илим, инновация, жаштар саясаты, мамлекеттик тил, стартап долбоорлорун ушулардын баардыгы жарлыктын алкагында ишке ашырууга биз зор бир шарт түзүлдү деп айтсак болот да. Биз бүгүн Түштүк жергесиндеги жогоруда аталган окуу жайларга келүүбүз ушул узак мөөнөттүү долбоорлорду ишке ашырууга, келишимдердеги максаттардын орундалышына шарт түзөт деген ишенимдебиз. Жаштарга мүнөздүү болгон жаңы болгон ачыктык, маанилүүлүк. Жаштарды тарбиелөөдөгү эртеңки багыт алуу багытында окутуучулар арасында ой бөлүшүү болду. Буга лекция окуган ошо Арабаев университетинен профессорлук состав окутуучулары, илимдик кандидаттар келип, аябай баалуу, мазмундуу, тарбиялык мааниси бар лекцияларды окуп, биздин мугалимдер менен, окутуучулар менен арасында суроожоо арасында талкуу жүргүзүлдү. Келечектеги мугалимди даярдоодо биз бир эле бир өзөктүү сөздү айтат экенбиз да. Ал мугалим өмүлү дарак. Ошол мугалим өмүлү дарак деген сөздү биз чечмелеп философиялык модель катарында сунуштап атабыз. Философиялык модельде бул мугалим өмүлү даракта 3 элемент камтылып атат да. Өзөгү, тамыры жана таажысы, анан мөмөсү да. Ар бир элементтин өзүнүн түшүндүрмөсү бар. Ошонун баардыгын биз ушул 3 университеттин мугалимдерине, кесиптештерге билдирүү жасап, алар менен чогуу талкуулады.